Serpel Жомогу. Эмнеге айдын көйнөгү жок. Көркөм окуган Сания Токтогазиева. Илгери ай өзүнө бир кооз көйнөк тиктирмек болот. Тикмечи анын бели башын өлчөп, иштегени олтурат. Бир топ күн өткөндөн кийин тикмечи чакырган күнү ай келет. Кийсе көйнөк тар да, кыска да болуп калыптыр. Мен жаңылып калганмын го, деп тикмечи кайра тигип кирет. Бир топ күндөн кийин ай көйнөгүн алганы кайра келет. Көйнөк анда да тар болуп калат. Мен дале жаңылган турбаймынбы деген тикмечи кайра тиге баштайт. Арадан бир топ күн өтүп, ай үчүнчү жолу тикмечиге келет. Келатканда тикмечи караса, ай мурдагыдан да толуп топ-тоголок болуп калыптыр. Жаңы эле тиккен көйнөгү да батчуда эмес. Айласы кеткен тикмечи ошону менен качып кеткен экен. Ай аны издеп таппай коюп, ошентип көйнөгү жок калыптыр. Кыргызчалаган Жыргалбек Касаболотов. Аудио чыгармаларыбыздын демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы.